Туугандар, жакында эле муфтияттын жаңы имаратынын расмий түрдө ачылышы болду. Ошол жака белгилүү инсандар барып, сүрөткө түшүп, резонанс жаралгандан кийин актанып чыгышты. Ой, мен андай адам бар экенин билгенде барбайт болчумун, тиги бул депчи. Туугандар, кимден коркобуз? Эмнеге актанасыңар? Биринчиден, ал адам кайсыл медиа аркылуу караланды, ошол медиа кандай материалдарды чыгарат, ким жактан каржыланат, ошол чоң суроо жаратат да. Мен жеке ошол Раим Матраимов байке тууралуу өз көзүм менен бир дагы жаман иш кылып жатканын көргөн эмесмин. Бир гана ошол медиадан башка жактан. Тескерисинче жалаң жакшы иштерди кылып жатканын көрөм. Ар дайым. Пандемияда кандай иштерди кылды, деги эле Кыргыз республикабызда ар кандай бурулуш окуялар болгондо, ар кандай кыйынчылык абалдарда ар дайым биринчилерден болуп жардам колун сунат. Эмне үчүн биз көргөн нерселерибизди айтпай, көрбөгөн нерселерибизге ишенип, анан жаманаттуу кылышыбыз керек адамды. Негизинен бирөөнү жаманаттуу кыларда адам өзүн өскөдөн бери карап, өзүн анализде болуш керек экен да. Алгач өзүнөн башташ керек экен, туугандар. Райым байкеге Аллах разы болсун. Мындай мечит куруу, медресе куруу, жада калса муфтияттын имаратын куруу ар кимге эле насип боло бербейт. Эгерде акыйкатында чын эле жаман иштерди кыла турган болсо, аны Алла Таалам акыретте өзү жазасын берет. Биз тескерисинче көрбөй туруп, бир эле медианын сөзүнө, иликтөөсүнө ишенип алып эле адамды жаманатты кылып кыйбат кылганыбыз үчүн биз да жооп беребиз, туугандар. Ошондуктан абайлайлы. Жанагы анча-мынча ырчылар Даниэль Ажиевдин деле бир кафеге барып ырдап берип, лично ырдап берип жаткан ырчылар, ошолор уялыш керек, ошолор кечирим сураш керек да. Анткени ал адамдын арам иш кылганы анык. Бардыгыбыз билебиз, бардыгыбыз көргөнбүз, видеолорун көргөнбүз. Менден кетсе кечириңиздер.